Алы Токумбаев 1904-жылы Чүй өрөөнүндөгү Кемин районуна караштуу Кайыңды айылында туулган. Ал эми расмий документтерде туулган күнү 7-ноябрь деп аталат. Алынын энеси уул бала сөзмөр, элдик оозеки чыгармаларын, уламыш жумукторду жакшы айта билген аял болгон. Демек Алынын адабиятка болгон шыгы дал ошол энесинин айтып берген түркүн жумук ырларынын таасиринен калыптанган. Жазуучу өзүнүн автобиографиялык фрагментинде энеси жөнүндө мындай эскерет: кычыраган кыштын узун, суук түндөрүндө балдардын ортосуна олтуруп алып, жай баракаткана ушул сыяктуу эчен түркүн кошок, эчен түркүн укмуш жумукторду айтуучу, тагышмак жаңылмач, кыз оюндарында ырдала турган элдик ырларды өзү чыгарып айтаар эле дейт. Көпчүлүктүн катарында жазуучунун үй бүлөсү да 1996-жылы Үркүндө Кытай жерине качып барган. Турмуштун оор кырдаалынан улам эл келте оорусуна туш болуп, жазуучунун 5 бир тууганы каза болот. Ал эми ата-энесинен да ажыраган. Алы 1922-жылы Ташкенттеги Советтик партиялык мектепке кабыл алынат. 1923-27 жылдары Ленин атындагы Орто Азиялык коммунисттик университетте окуйт. Алы Токумбаев өмүрлүк жубайы Зейнеп Сатпаева менен 1926-жылы Ташкент шаарында Орто Азия коммунисттик университетинде окуп жүрүшкөндө баш кошкон. Алар 4 балалуу болгон. Окуусун аяктап келип, Чүй эл агартуу бөлүмүнүн башчысы. Андан соң 1929-жылга чейин Кыргыздын алгачкы басмаларынын бири Кызыл Кыргызстан гезитинин редактору. 30-31 жылдары Москвадагы Борбордук басманын кыргызча секторунун редактору. Андан кийин Кыргызманбастын башкы редактору болуп иштейт. Жазуучунун Таң алдында романы 1967-жылы Кыргыз ССРнин Токтогул атында мамлекеттик сыйлыгына ээ болот. Бул чыгарманын 1935-жылы Кандуу жылдар деген аты менен биринчи китеби акынын көрсөткөндөн кийин 1991-жылы Орус тамгасы менен жарыкка чыгат. Алы Токумбаевдин 50ден ашык ырлар жыйнагы, поэмалар, Кандуу жылдар романы, бир нече проза, драма чыгармалары, сын макалалары кыргыз адабиятынын казынасына мураска калды. Жазуучунун төмөнкүдөй чыгармалары бар. Таң алдында ырлар жыйнагы 1946-жылы орус тилинде, Көл толкуну аттуу китеби украин тилинде 1975-жылы, Досторго аттуу китеби өзбек тилинде 1975-жылы, Биз жоокер болгонбуз повести Литва тилинде 1976-жылы, ошондой эле казак, тажик тилдеринде жарык көргөн. Ал эми кээ бир чыгармалары чет өлкөлөрдө жарыяланган. Алы Токумбаев 1934-жылдан тартып СССР жазуучулар союзунун мүчөсү. 1945-жылы Кыргыз ССРнин эл акынын наамын алып, 1954-жылдан баштап Кыргыз ССР Илимдер академиясынын анык мүчөлүгүнө шайланган. 1974-жылы социалисттик эмгектин баатыры наамын алган. Алы Токумбаев өлкөнүн саясий турмушуна катышып, бир нече ирет Кыргыз ССРнин жогорку кеңешинин депутат, обкомдун мүчөлүгүнө, Кыргызстан КПБКнын мүчөлүгүнө талапкер болуп шайланган. 2 Ленин, 3 эмгек кызыл туу, Октябрь революциясы ардак белгиси менен сыйланган.
Акын жана жазуучу Алы Токонбаев 1988 жылы 84 жаш курагында каза болгон. Ошондой эле Алы Токонбаевдин бир нече ыры музыкага салынып эл арасында бүгүнкү күндө ырдалып жүрөт. Алардын ичинен Сүйүү темасындагы Мунарым, башкача айтканда Муңдашы Мунар кайдасың, Обону Асанкалы Керимбаевдики аттуу ыры өткөн кылымдын 80-жылдарында өтө белгилүү болчу. Кыргыз жазма адабиятындагы тарыхый романистиканын башатында турган биздин чыгаан жазуучуларыбыз, акындарыбыздын бири бул Алы Токонбаев. Алы Токонбаев кыргыздардан эң алгачкылардан болуп, ыр түрүндөгү роман аркылуу ушул кыргыз элинин улуу трагедиясы болгон 1916-жылы улуттук боштондук көтөрүлүшүбүздү чагылдырган эң алгачкы акындардын бири десек болот. Мен билем, биз мектепте окуп жүргөндө, бул эми 70-жылдар 9-класста Кыргыз Совет адабияты деген, ошондо Алы Токонбаевдин Таң алдында деген романы кирчү анда мектеп программаларда. Ошондо жанагындай саптар бар эле. Түшүмдөй бир мүмкүндү элестетем, ал элес жаш жүрөккө баткан бекем. Жүрөктүн ошол баткан тагын алып, ар кимдин жүрөгүнө сүртүп кетем деп башталган роман эле да. А көрсө, биз ошол окуп жүргөн кайрадан иштелип чыккан Таң алдында деген ат менен чыккан, азыр биз сөз кылып аткан Кандуу жылдар экен. Алы Токонбаев бул элибиздин трагедиялуу окуясын чагылдырган романын дээрлик 30 жылдан ашык жазган. Мына адабиятчылар билет, 37-жылдан 46-жылга чейин 4 жолу Кандуу жылдар деген романы чыгып, 4 жолу тең идеологиялык катачылык табылды деп китеп чыккан жерден китеп сатуучу магазиндерден алынып коюлган экен. Анан акыры кайрадан иштелип олтуруп, анан бул дагы идеологиянын таасири экени талашсыз көрүнүш болуп атат да. Алтымыш экинчи жылы ошо Кандуу жылдар Таң алдында деген ат менен чыгып, анан жанагы мамлекеттик сыйлыкка да ээ болуп, андан ары уланганда, бирок адистердин айтымында, адабиятчылардын, адабий сынчылардын айтканына караганда, мына биринчи варианттагы Кандуу жылдар менен жанагы 62-жылы чыккан Таң алдында романынын айырмасы абдан көп болуп калган. Идеологиянын запкысы менен, ошол убакта советтик диктаттын талабы менен өзгөртүүгө мажбур болгон жактары абдан көп болгон экен да. Анын бир өзгөчөлүгү, ошол окуяларга өзү күбө болгон. Өзү күбөттөр болуп, баштан кечирген окуяларды ушул ыр түрүндөгү роман. Бул кыргыз жазма адабиятында бир чоң жаңылышты, бурулушту жасаганда, биринчиден ыр түрүндө роман жазса, экинчиден ошол роман тарыхый доорду, тарыхый мезгил, тарыхый окуяны чагылдырган роман болуп, Алы Токонбаев бизге ушул Кандуу жылдар өтүп. Эми ал убактагы кыргыз элинин көргөн запкысы, көтөрүлүштүн башталышы, көтөрүлүштүн жүрүшү, орустардын запкысы, Кытайга качканы, Кытайдан келгени, жанагы мустөрдөгү ашуу, тиги ак кар, көк муздуу тоо арасынан Кытай тарапка ашып барышы, жана башка Кытайдагы акыбалы. Анан ошол жерде элдердин турмуш, баштан кечирген турмуш тиричилиги, кыйынчылыгы, социалдык абалы жөнүндө кеп кылбайлы. Ушунчалык кыйынчылыктар, кыргынга учураган элдин бардыгын жанагы Кандуу жылдар деп айтканы, кимдин каны төгүлүп атат? Кыргыз элинин каны төгүлүп атат. Ошол колониалдык амбициянын алкагында, баскынчылык саясаттын алкагында келип чыккан улуттук боштондук көтөрүлүштүн натыйжасында кыргыз элинин бир катар чыгаандары уул кыздары, миңдеген уул кыздары
ошо кириптер ушундай кайгылуу окуяга, кайгылуу тагдырга кириптер болгондугун сүрөттөөгө жазганда, бул эми жазуучунун дараметине жараша 1916 жылдагы кандуу окуяны чагылдырган роман экени талашсыз. Кыргыз адабиятынын тарыхында 16 жыл темасы жакшы иштелген. Ошонун көч башында Алы Токонбаев менен Мукай Элебаев турат. Эми Алы Токонбаевдин мына агай айтты, чыгарманын башында эпилогунда эле ошол мен көргөн күндү ар бир адамдын жүрөгүнө басып кетем, бекемдетем, ал күндү көрбөгөнгө таасир этем деп атат. 1904 жылы төрөлгөн болсо, анда ошол 16 жылдагы окуяда Алы Токонбаев 12 жаштагы бала болгон. Ошол бала ата-энесин ээрчип, тиги Турпанга чейин барган, Текеске чейин барып, анан ата-энесинен ажырап калган. Бул ошол кандуу жылдарды ошо бала болсо дагы өзүнүн башынан өткөрүп, көрүп, анан эр жеткенде ошол кандуу жылдар деген роман жазып атат. Ошо кандуу жылдар романын жазганда Алы Токонбаев болгон 25 жашта болгон. Агай туура айтат, 30 жылга чейин жазган. Ата-энесинен ажырап калган. Бул ошол кандуу жылдарды ошо бала болсо дагы өзүнүн башынан өткөрүп, көрүп, анан эр жеткенде ошол кандуу жылдар деген роман жазып атат. Ошо кандуу жылдар романын жазганда Алы Токонбаев болгон 25 жашта болгон. Агай туура айтат, 30 жылга чейин жазган. Мына кандуу жылдар романы 47-жылы өзүнчө китеп болуп чыкканда абдан талоонго калган. Саясий идеология абдан чуулгандуу болуп, бул жалаң эле кан жыттанып атат. Орустарды абдан эмне мыкаачы көрсөткөн. Бул орус деген бул биздин улуу агабыз. Орус эли бизди мына совет бийлигине жеткирди. Биздин жаңы тарыхыбыз ошол 1917 жылдан башталат. Ал 16 жылдагыны өтө эле баягындай идеологиялык жагынан саясий чоң ката кетирген деп, анан кандуу жылдарды акырындан кийин 62 жылы мына өтө узак убакыттар бою оңдоп, анан башкача аталышта. Мына өзү эле айтып турбайбы? Таң алдында деген гана ат менен чыкканда, башкача айтканда, ошол бизди жанагындай оор жоготуу абалында турган өтө татаал тагдырлуу элди ошол орустар гана, Октябрь революциясы гана ушундай жарык таң берди. Кыргыздардын тагдыры ушул окуя менен байланыштуу деген мааниде анан тиги таң алдында деген ат менен чыккан. Эми сөз чындыгынан бузулбайт. Мына кандуу жылдардын биринчи жазган варианты эч оңдолбой, түзөлбөй, кандай болсо ошондой автордун вариантында. Автордук вариант мына биринчи чыкканы кандуу жылдар. 1991 жылы эгемендүүлүктүн алдында жарык көрдү. Алы Токонбаев көзү көрбөй калды да. Туурабы? Өзүнүн көзү көргөн жок. Ал таң алдында боюнча эле мектеп программасына жогорку окуу жайларын окутулуп келди да. Муну китеп менен кандуу жылдар менен таң алдындагыны агай туура айтат, абдан айырмасы көп. Таң алдында өзгөчө баягы саясий идеологияга байланыштуу абдан жумшартылып, ошондой чыныгы окуялар жымсалданып, ушинтип берилген да. Мына китепте ошол кыргындуу окуя өзү кандай көрсө, замандаштарынын башынан кандай ошо кыргындуу окуя өтсө, бул көргөн башка маселе да. Өз көзү менен көргөн. Абдан бир өзү дагы мына курч мезгилинде таланты мындай бир эми башталып, ачылып келе жазганда, бир өзүнчө бир улуттук дух менен жазганда, мыкты жазылган. Бул эми өзгөчө баягы ушул чыгармада бир эпизод бар да, муну айтпай кетүүгө болбойт. Беловодскийде
ошол жерде жанагы орус казактары кичинекей кыргыз жаш балдарды чакырып алып момпос үй көрсөтүп, анан кылычтын штыгына илип, ошону анан баягы бала чырылдап ыйлап, баягы тешип баланычы бүт денелерин. Анан ошо бала чырылдап ыйлап тимеле өлөр алдында анан күлүп, мыскылдашып, ушул эпизод бар да, ушул эпизод бар. Абдан бир мындай, ушул эпизодко көбүрөөк баягы союз мезгилинде жанагы сынчылары көп асылган. Муну мындай башкача бериш керек эле деп. Анан дагы бир эпизод бар, ошол Покровскийде, ошол Чүйгө жакын жерде бир мужик, орус мужигу. Бул эми архивдик материалдар деле бар экен, ошону эле киргизген. Тиги эски эле айрым албапмын. Жаңы айрым менен кыргызды кескилеп өлтүрүп атып, ошол жаңы айрым сынып калды деп өкүнгөнү ушул чыгармага кошкон да. Бул эми мындай караганда бул баягы орус падышачылыгынын кыргыз элине жасаган бул ушунчалык бул мыкаачылыгын көрсөтүп атат да. Өзгөчө жанагы орус казактарынын адам айтып бүткүс, адамга ушунчалык айбан дагы мындайды жасай албайт да, айбан болгону менен. Ошол адамдын айбанга кантип айланып калгандыгы, майда элге жасаган ушундай кордугун абдан бир ийине жеткире сүрөттөйт да. Анан ушул эле чыгармада баягы көрүшүү деген бөлүм бар да, эпизод бар да. Ошондо текеске барган баягы кыргыздардын акыбалын шумдуктуудай көрсөтөт да, жөн элечи. Аш жылаңач. Анан баргандан кийин алар кабыл албайт да. Ушул боо ачарчылыктан кырылган жаш балдар, кичинекей кыздар, мына наристелер, жөн эле баягы товар сатылгандай эле ошол бир текейдей акчага эле баягындай кылып сатылып кетет да. Анан ошол жерде дагы бир баягы кичинекей наристе кыздын бир буудай кичинекей бир чөйчөк унга сатылып атканда анан энесине, атасына кайрылып ыйлаганы чын эле мына кандуу жылдардагы чыгарманын мазмунун абдан бир кеңейтип, анан ошол трагедиянын нукура жүзүн көрсөтүп турат да. Албетте чыгармада ошол Алы Токонбаевдин бир эрдиги ошол доорду, ошол мезгилди элдин башынан өткөргөн окуяларды кандай болсо ошондой берген. Эч кандай жымсалдап, бекитип, идеалдаштырылган эмес да. Мына кандуу жылдардагы эң мыкты чыгарма катары мына ушул чыгармачылык бир сүрөткердик бир эрдигин айтып кетсе болот да. Анан дагы бир белгилечүү нерсе, мына кандуу жылдар баягы таң алдында кандуу жылдар экөө бир салыштырылып, мындай бир чоң изилдөөнү күтүп тургандыгын баса белгилемекчибиз. Окуяга мынау кандуу жылдарга бир неме да карап көрүңүз. Бул жерде автор өзүнүн башынан эле өткөн эмес, ошол 16-жылдагы улуу трагедияга кириптер болгон ар бир үй бүлөнүн трагедиясын, ар бир үй бүлөнүн жоготуусун, кандуу окуяларын ар тараптуу түрдө калемгер катары сүрөттөп берип атат да. Бактыөлө жигит туура айтып атат. Түздөн түз эч кандай боёсуз ошону чагылдыргандын өзү ошол убактагы идеологиянын башатында турган, ошол убакта идеология үстөмдүк кылып турган жана кичинекей кыргыз элинин улуу агасы орустардын андай мыкаачылыкка барышы мүмкүн эмес, андай болушу мүмкүн эмес. Китептин аталышы дагы кандуу болуп калган деп жана ур токмокко тепкеге алынып 62-жылга чейин кайрадан дээрлик 30 жылга кайра жазылганда ошондон да бул калемгер ошол жоготуу кандуу окуя эмне болор болбош нерсеге кеткен жоготууларды жазып, ошону элдин келечек муундардын, даже бүгүнкү күнгө чейинки муундардын ар бирине жеткирүүгө аракет кылган далалаты катары түшүнүшүбүз керек да. Бул эми албетте биз жана башында айтпадыкпы? Жоготуу чоң болгон,
кандуу окуя деп болгону талаш экенин дагы бир жолу далилдеп атат. Ойлоп көрүңүз, эгерде 13-жылы кыргыз элинин жалпы саны 840 000 болуп эсептен өтүп атса, ал эми 16-жылы ошолордун дээрлиги 3/1 болуп 250 000ден ашын жоготууга учураса, кандуу окуя эмне? Анан дагы бир жагы ушул жоготуулар жөнүндө тарыхчылар арасында дагы мына жакында өткөн 100 жылдыкта дагы бирдиктүү пикирге дагы келе алган жокпуз. Ондогон каза болгондордон баштап, кээ бирлер миллионго чейин чыгарып жиберишти. Но бирок биз үчүн баягы белгилүү болгон, ошол Совет бийлигинин алгачкы жылдарында өкмөт башчылары алгачкы тактоолор менен берген жана 240-250 000 жоготууга учураган деген бул чындыкка жакын факт экенине талас. Ошон үчүн жана кандуу жылдар деп ошол октябрдын аткан таңы деп ырда боло турган ошонун алдында окуя болду деп туруп, анан жана таң алдында деген бул идеологиялык маңыздагы образдуу болгон окуя катары ошол которткону ошол болду да. Албетте анын натыйжасында биринчи кандуу жылдардын маани маңызы дагы көп өзгөргөнү тарыхый жактан дагы окуянын өзгөргөнү жөнүндө адистер айтып атышканы талашсыз көрүнүш. Кантсе дагы Алы Токонбаев ушул тарыхый романистиканын башатында болуп, андан кийинки муундар, ол өзү менен үзөңгүлөш болгон Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков сыяктуу калемгерлердин ошол доорду ар тараптан чагылдырууга болгон аракетине белгилүү чектер шарт түзгөндө, өөлгө түзгөнү да, аларга демөөр болгондо талашсыз экенин белгилеп коюу абзел. Алы Токонбаевдин ошо кандуу жылдарды 30 жыл аралыгында кайрадан иштеп, чын эле өзүнүн баягы кыргыз профессионал адабиятынын баштоочусу катары бир кийинки мурунку өзүнө замандаш акын жазуучуларга мындай бир үлгү болуп берди. Үлгү болушу ошол кыргыз элинин башынан өткөргөн ушундай бир улуу тарыхый окуялар, өзгөчө кандуу окуя 16-жылдагы деги эле кыргыздын тарыхы адабиятта кантип жазылыш керек, жазуучу кантип жазыш керек. Мына ошолнун мисалында Алы Токонбаевдин көч баштап келгендигин агай дагы туура белгиледи. Анан экинчи бир маселе, Алы Токонбаевдин бул ыр менен роман жазуу өтө татаал чыгармачылык процесс. Кандуу жылдардын бир өзгөчөлүгү бул ыр менен жазылган. Кыргыз адабиятынын тарыхында ыр менен жазылган биринчи алгачкы роман катары дагы өзүнүн бир көркөм наркы жогору да. Анан чын эле ошол бала кезде көргөн баягы кандуу окуялар бул бүтүндөй ошол мезгилдеги кыргыздын башынан өттү. Ошол чындыкты боебой, жасалмалабай, тарыхта кандай болсо ошондой баягы сүрөттөп жазып бериши дагы чын ошол совет доорундагы бул Алы Токонбаевдин дагы бир чыгармачылык эрдиги. Анткени ал доордо бул өзгөчө мындай адабиятка, тарыхый адабиятта, өзгөчө тарыхый чыгармаларга, элдин тарыхына, ошол элдин тарыхында роль ойногон улуу инсандарды жазууга, чыгарууга мындай тыюу салынып келген, белгилүү чектер болгон. Бирок ошол чекти Алы Токонбаев ушу кандуу жылдары аркылуу ушул тосмону бузгандыгындагы бир олуттуу мааниге ээ болуп турат да. Бактуу элежеке дагы бир кошумчада, ошон кошуп койсоң ушуну. Тарыхчылар тарыхый факт катары ошону чагылдырууга мүмкүнчүлүгү болбой, ар тараптуу чектөөлөр, тосмолор, бут тасуулар болуп, 16-жылды тарыхый фактыларын чыгара албай жүргөн кезде Алы Токонбаев ошо 30-жылдар, 20-30 жылдары ушул тарыхый окуяларды адабиятташтырып элге жеткирүүгө кылган аракети болду да. Анан карап көрүңүз, даже кече эгемендүүлүккө чейин ошол тарыхый фактылардын көбүн чыгара албай жүрдү. Алы Токонбаевка замандаш болгон Кушбек Үсөнбаев деген биздин аксакал
тарыхчы агайыбыз ошол 16-жылда кыргыздардын көтөрүлүшүн ар тараптуу иликтеп, ал киши да канча ур токмокко алынып, канча тепке алынып, канчалаган чогулуштарда жазаланып, анан ошол эмгегин алды 60-жылдары чыгарып топтоого аракет кылган, бирок көп материалдарды биз кече кийинки гана эгемендүүлүктүн жылдарында чыгара алдык. Мен силерге бир эле мисал айтайын. 1917 жылдын жазында Түркистан айсырынан атайын телеграмма барган. Ошол убакта убактылуу өкмөттүн башчысы Керенскийге. Бул жана сиздин Керенский жөнүндө айтканыңызга мен бир аз макул эмесмин. Себеби Керенскийге айткан ал атайын март айында чыгарган токтому бар. Кытайдан качып келген кыргыздарды өздөрү жашаган жерлерине киргизилбесин, киргизбегиле деген. Анан ошол киргизилбеген кыргыздар нарындын момундай таштуу табиаты катаал жерлерде туруп, өздөрүнөн өздөрү ачарчылыктан да кырыла баштайт. Ошондо анан жергиликтүү комитет телеграмма жолдогон. Телеграммада бир сөзү бар да, мени абдан ушуга чейин өкүнөм. Ачарчылыктан, кыйынчылыктан чарчап, чалыгып келген кыргыздар өз жерине киргизбестен жанагы нарындын таштуу, тоо таштуу жерлеринде туруп, аргасыздан бирин-бири жей баштады деген жер бар. Каннибализм занимается дейт. Билим, кыргызда эч качан болгон эмес мындай. Бирок бул телеграмма бар. Мен бул телеграмманы атайын жана илимий жыйнактарга, Акпресс сайтына да телеграмманын оригиналынын копиясын чыгартып койдум. Мына ошол жерде карап атат. Буга окшогон окуялар тиги ошол убактагы падышачылык өкмөттүн дагы, кийинки убактылуу өкмөттүн дагы мыкаачылык менен кылган мамилеси кыргыз элине бул абдан чоң. Кыргынга алып келип, кыргыз элинин геноцидке алып келип атпайбы? Тилекке каршы биз кече 100 жылдык болгондо дагы бул геноцид экенин толук акырына жете албадык. Кандай болгон ченде дагы кандуу жылдар чында эле кыргыз адабиятында тарыхый романисттердин баш атындагы алгачкы чыгармалар экени талашсыз.